Ассалому алейкум мекендештер. Россия Федерациясында болгон каргашалуу окуя жүрөктү оорутtu. Биздин кыргыз эл үчүн, биздин мекенибиз үчүн абдан чоң трагедия болуптур. Биз түшүнөбүз, азыр Кыргызстанда жашап жаткан, биздин башында 14 аткан, азыр 17 мекендешибиз каза болуптур деп угуп жатабыз. Туугандары, бала чакасы, ата-энелери кандай абалда болуп жатканын түшүнүп жатабыз. Бул абдан чоң трагедия. Кырсык деп коет, Кашкабактын ортосунда болот экен кырсык. Айла жоктун иши. Каза болгон мекендештердин туугандарына, ата-энелерине, бала чакасына терең көңүл айтабыз. Белди бекем бууңуздар, кайрат кылыңыздар. Биздин каза болгон мекендештердин жаткан жери жайлуу болсун. Алла таалабыз, жаратканыбыз бейиштин төрүнөн орун берсин. Кырсык ушу менен чыгып кетсин. Жашабай кеткен өмүрлөрүн бала чакасына, ата-энесине, туугандарына берсин. Мен ойлоп жатам, ошол каза болгон мекендештердин арасында дагы астыга жакшы план коюп, Америкага келебиз деп жүргөн мекендештер да болуш керек. Ар бир адам астыга максат коюш керек да. Ошол жетпей калган максаттарына кийинки муундары, бала чакалары жетишине тилектешмин, кайрат кылалы. Мындай кырсыктар эч качан болбосун. Мекенибизден алыс жүргөн мекендештерге ар дайым аманчылык каалайлы. Каза болгон мекендештерибиз дагы жыргагандан алыска Россияга барып иштегени кетишкен жок. Жумушсуздуктун айынан ушундай мекенден чыгып чет жакта иштегенге аргасыз болуп атышат. Муну баарыбыз билебиз, түшүнөбүз. Мекенибиз өркүндөсө, жумуш орундары пайда болсо, мекенден жашап, мекенде иштеп, мекенде өмүр сүргөнгө эмне жетсин достор. Дагы бир жолу каза болгон мекендештерибиздин туугандарына кайрат кылыңыздар деп айтуу менен белиңиздерди бекем бууңуздар. Ар дайым мекенибизде тынчтык болсун, бөөдө кырсык болбосун. Ар дайым аманчылыкта бололу. Жакшылыктар көп болсун. Терең көңүл айтабыз. Өзүмдүн атыман, Америкада жашаган мекендештердин артынан дагы бир жолу терең көңүл айтабыз. Кайрат кылыңыздар.